Бул теманы улайым Марлен Абдрахманович тапшырма берилет. Негизден азыр мына ГУВДнын башчысы дагы маалымат берип атат да журналисттергечи. Биз байланышканбыз, ал бала менен, кыз менен да байланышканбыз, анан кийин телефон өчүп калды депчи. Мен айтат элем, бул мындай ойго келбеген шалакылык болуп атат да, себеби дегенде милициянын бардык күчү бар, тапканга, ошону көргөнгө, бир чабан таап аткандан кийин бүт килтеген ийим бүт баарын табыш керек болчу. Буга чейин дагы азыркы мына кесиптештерим көтөргөн маселе боюнча райым кимдерге берилип атат, кимдер чыгып атат. Мына Киргизия деген биздин Бишкекте бир бөлүк бар. Же болбосо жакшынакай мындай частный секторда үйлөргө күнүгө киришет. Күнүгө кирет дагы балта болсо балта коюп коюшуптур. Ошол ички иштер министрлигин чакырып бул жерде мына парламенттагы толук жообун алышыбыз керек. Эмне себептен кылмыштуулук ушунчалык көбөйүп кетти? Айзада ошол видеону 5-апрелде баарыбыз көрдүк. Апасы кайрылып атат милицияга. Жалгыз кыз экен. Ошол жердечи азыр мына саат 4-тө балыкчыда жерге берилет. Милиция тапса болмок. Мен жумушумдан кетпейм. Биз ал балдар менен байланышканбыз деп калп айтып отурбастан, ички иштер министри дагы ушул бул жерге келип жооп бериш керек. Мен күткөм эртең менен президенттен дагы, премьер-министрден дагы реакцияны. Урматтуу парламент, баш мыйзамды карап атканда, же баш мыйзамга өзгөртүүнү карап атканда, же болбосо шайлоону карап атканда ушул жерге залга толо баарыңыздар келесиздер. Баарыбыз келебиз. Бирок адам өлүп атканда, Бурулай өлгөндө дагы, ушул кече Айзаданын өлүмү болгондо дагы көңүл кош, же болбосо унутулуп калат. Бүгүн биз баарыбыз бул жерде айтканыбыз менен кийин аткарылбай калып атат. Ошондуктан парламент көзөмөлгө алып, ушул акырына чейин чыгыш керек. Ошол иш арыз кайсы милицияга түшкөн? Эмне себептен издешкен жок? Аты жөнү ким ал милициянын? Ала качуу кандай болуп атат? Ички иштер министрлиги негизинен эмне жумушту аткарып атат азырчы? Биз мына 4-5 кесиптешибиз айтты, мен дагы айтып атам. Күнүгө кайрылышат, күнүгө талап тоно үйдө. Адамдар үйүндө ичинде отурса дагы түнү киришет, коркушпайт. Видеого түшөт. Милицияга кайрылсаң, милиция билет аларды. Ошол өзүнүн участок көчөсүндөгү милиция кантип билбесин ошол балдарды. Адамдар өзү видеодон карап, мына бала эле, мен буну тааныйм, таап бериңиздер десе, милиция эчтеке эмне сүйлөшүп алганбы ал кылмышкерлер менен, талап тоногула деп. Бишкек эмне деген шаарга айланып кетип атат. Коркунучтуу. Азыр эртең менен жолдо келатсак, мына коомдук транспортто бардык эркектер кайрылышты. Түнү менен уктаган жокпуз биз. Ошол Айзаданын өлүмүн карап бергиле парламент депчи. Баарыбызда кыз бар, баарыбызда. Биздин кыздар эмне болот, көчөгө эмне болот, кантип чыгат деген ошол маселе бардыгы кайрылып атышат. Ошондуктан кесиптештер бул маселени азыр мына ийимди чакырабыз дагы, кийин бирок бүгүн эле айтып калбастан акырына чейин чыгыш керек бул маселе. Бул теманы улайым Марлен Абдрахманович тапшырма берилет. Негизден азыр мына ГУВДнын башчысы дагы маалымат берип атат да журналисттергечи. Биз байланышканбыз, ал бала менен, кыз менен да байланышканбыз, анан кийин телефон өчүп калды депчи. Мен айтат элем, бул мындай ойго келбеген шалакылык болуп атат да, себеби дегенде милициянын бардык күчү бар, тапканга, ошону көргөнгө, бир чабан таап аткандан кийин бүт килтеген ийим бүт баарын табыш керек болчу. Буга чейин дагы азыркы мына кесиптештерим көтөргөн маселе боюнча райым кимдерге берилип атат, кимдер чыгып атат. Мына Киргизия деген биздин Бишкекте бир бөлүк бар. Же болбосо жакшынакай мындай частный секторда үйлөргө күнүгө киришет. Күнүгө кирет дагы балта болсо балта коюп коюшуптур. Ошол ички иштер министрлигин чакырып бул жерде мына парламенттагы толук жообун алышыбыз керек. Эмне себептен кылмыштуулук ушунчалык көбөйүп кетти? Айзада ошол видеону 5-апрелде баарыбыз көрдүк. Апасы кайрылып атат милицияга. Жалгыз кыз экен. Ошол жердечи азыр мына саат 4-тө балыкчыда жерге берилет. Милиция тапса болмок. Мен жумушумдан кетпейм. Биз ал балдар менен байланышканбыз деп калп айтып отурбастан